Андыктан Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн биздин каналга катталып коюңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстан бийик тоолордун экени элим. Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер, сиздерге кайрылуум бар эле. Бүгүн мен квартирама бир кыз келип айтып атат, Телеграмдан бир иш тапкан экен. Ал ишке Телеграмдан жумуштар келет го. Ошол жерден иликтебей, тактабай туруп барбаңыздар. Дээрлик мына Телеграмдан тапкан жумушка барбай эле коюңуздар. Жакындарыңыздарга да түшүндүрүп айтыңыздар. Телеграмдан дейт, өзбек улутундагы айтыптыр. Паспорту менен келе бересиңер, анан жумуш бар, ошол жерден алып кетет деп под Москвага чакырышат экен да. Ал жерге барса, алар айткан шоколадный цех жок экен. Анан общага бар, ошол жерде камсыз кылат, силерди тосуп алат деп түшүндүк берген экен. Бирок мен барганымда дейт, ал жерде эч кандай общага деле жок экен дейт, шоколадный цехти деле көрө албадым дейт. Анан ошентип адашуучуларга жантип илинип калбаңыздар да. Бул кыз айтып атат, ыйлап айтып атат, мен ошондо жолдо кетип бара жатсам, апам чалып калды дейт. Апам чалып, кызым жаман түш көрдүм, каяка кетип атасың десе, апам сөзүнө да илинбей эле мен барып, ошо паспортуңду бияка кой, бияка киресиң деп түшүнүк берип атты дейт. Сен өзбек улутунда аял тосуп алат деди эле, мен өзбек улутунда аял тосуп албады дейт. Бул кызды мындай татар внешностьинде страшный бир аял тосуп алды дейт. Паспортуңду бияка коесуң, зданияга кирип кете бер деп атты дейт. Анан мен ошол жерден уже жүрөгүм түкүлдөп, бу жерде шоколадный цех деле көрбөй атам деп, ошол жерден мен азыр бирөө менен сүйлөшө алайынчы деп кайра паспортумду бербедим дагы, аркага чегинип качтым дейт. Карабайсыздарбы, бул жерде кандай гана аз куруулар бар. Телеграмдан эч качан ишке барбаңыздар. Көп суммада акча айтса да барбаңыздар. Өзүңүздөрдүн эмеңиздерди жандай сактыкка кордук дейт го. Ошого өзүңүздөрдү канчалык жумуш жакшы болсо дагы Телеграмдан издебеңиздер. Официальный ишке кириңиздер, же болбосо жумушту тактап туугандар аркылуу эле кириңиздер жумуштаргачы. Бул кыз айтса ыйлап айтып берип атат да. Ошол жерден дейт, паспортуңду кой дегенде мен бербедим дейт паспортуму. Азыр мен эшикте туруп, азыр бир аздан кирем деп койдум дагы дейт. Ошол жерден чечим чыгардым да дейт, кирбеймин дагы, аркага чегиндим. Апам жана жаман түш көрдүм дегени да мага түрткү болду дейт. Аркага кайттым дейт, такси жалдап кайра Москвага кайттым, келейтип аябай ыйладым дейт. Ошол кыз ыйлап айтып берип атат. Атам 5 жыл мурда каза болуп калды эле дейт. Апа, кандай түш көрдүңүз десем дейт, түшүндө аябай атаң келип эле каякта жүрөт деп кызын эркелетип сүйлөйт экен, ошо аты менен каякта жүрөт кызым деп айткандан чочуп ойгонуп кеттим дейт. Сага чалсам ишке кетип атам деп айттың дейт. Анда деле жүрөм тынчсызданып атты да деп айтып атыптыр да апасы. Анан келгиче ыйлап келдим дейт. Анан Аллага шүгүр деп кайра шүгүрлөрдү айтып аттым дейт. Азыр канча ылаган кыз ушинтип алданып калды экен дейт. Жана өзбекке кайра эмне дедиң десем, ага жазып койдум дейт. Эртеңки күнү мынтип жооп беришибизди ойлоңуз, канчалаган кыз алданып калып жатат сиздин ушундай туура эмес иш кылганыңыздан деп жазып койдум. Ошоюнча блокко салып, ал менен байланышпай калдык дейт. Ошо кутулганыма шүгүр дедим, бирок мендей болуп канчалаган кыз алданып калбасын деп айтып атамын да дейт. Ооба, туура айтасыз эже. Ал мекендештер аман эсен Кыргызстанга иштеп, өзүнүн ата энесине, журт туугандарынын жанына аман эсен барышсын. Мына бул кыз кече эле болгонго эме албай атат да, дагы деле өзүнө келе албай атат. Сүйлөсө эле калтырап, ыйлап өзү да. Анан тактабай туруп барбагының да деп мен да түшүнүк берип атам. Өзү эң жакшысы официальный иште, официальный иш, документке да так болобуз, башкага да жакшы.